Баткен облусунун жана өзгөчө Лелек районунун негизги көйгөйү бул бүтпөгөн чек ара чатактары. Бул көптөгөн терс социалдык кесепеттерди алып келүүдө. Ошо чек ара маселеси жумушсуздуктун айынан, бюджеттин тартыштыгынан болуп атат да, бүт кетип атышат, көчүп кетип атышат, бул жердеги үйлөрүн сатып атышат. Эми жумуш болсо калмак бар эле. Бу жерде жаштар бүтүн Россияга кетип атат, Бишкекке көчүп атат. Мына кечеги тополоңдон кийин көп эле азыр көптөргө билинбейт. Көп мынау арка бияктан көп эле Бишкектен жер алып, Кара-Балта Бишкектен жер алып шаga кетип атат. Түш жака Россияга кетип атышат. Иштеп келебиз деп, биякта иш жок да. Иш жок. Бала багыш керек, тиричилик кылыш керек. Көбүнчө жаштар кетип атышат. Жаштар кетип атышат. Жаштардын келечегин түзүү максатында 21-жылы Биздин Үн коомдук фонду ийгиликтүү жаштар буткемпин өткөрдү. Жыйынтыгында 7 социалдык жана бизнес долбоорлор каржыланды. Мунун жыйынтыгында Кулунду айылы өзүнүн басмаканасы пайда болду. Объемный турбайбы жазуулары? Ооба. Монтип жабыштырып Өздөрү койсоңуз. каалагандай формада чыгарып беребиз. Анан стакандарга мындай жазууларды түшүрүп беребиз. Бул заказ, биринчи заказыбыз бул 8 мартка карата чыгарылган учурубуз. Биринчи заказдардын бири бул. Бул жерде менталдык арифметика боюнча дагы окутуу жүрөт. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул новатор инновациялык билим берүү мекемеси. Бүгүнкү күндө басмакана ишке кирип, жигиттер алгачкы заказдарды алып баштады. Ал эми айыл өкмөтү бул демилгени активдүү колдоп, кошумча жабдууларды сатып алууга жардам берүүдө. Айыл өкмөтү тарабынан айылдык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 220 миң сомдук инвестиция вложить этип атабыз, салым кошуп атабыз. Бул жерде мына 2 киши дагы иштесе, бул 2 жумушчу орун. Жарым фабрикаттарды чыгаруучу цехти уюштурууга дагы бир мини грант бөлүнгөн. Ассортиментти дагы кеңейтебиз. Азыр ушу пельмен, манты, лагман чыгып атат. Мындан сырткары Tesla чыгарабыз буюрса, анан дагы буюрса акчаны эме көбөйтүп алсак, бир аз баягы сыртта эме турат, пирогтор турат. Ошол пирогторду дагы өзүбүздө бул жакта эжелер жасайт. Жасап кошумча заказ алып, магазиндерге тапшырып, мектептер менен иштешели деген ниеттерибиз бар. Бул кичи цехтин 3 кызматкери кол менен пельменди жасашат. Ал сапаттуу болгондуктан айылда жакшы сатылууда. Салсызбы? Кандай сатылып атат пельмендер? Биякта жасалган. Жакшы, күндөгүсү күндө кетип атат. Эмнеге анткени баасы жакшы да? Баасы арзаныраак, еще ичидегиси жакшы. Сапатына карап. Көрсөтүп бересизби ошону? Моолар, Үчүнчү кичи грант Кулунду айылында жаштар борборун түзүүгө багытталган. Анын негизги максаты аялдарды колдоо жана гендердик теңчиликке жетүү. Аялдардын ден соолугуна кам көрүү үчүн эң биринчи сиздер кантип ойлойсуздар, эмнеден башташ керек? Андан кийин өзүнүн ден соолугуна караш керек. Андан кийин балдары жөнүндө коопсуз, спокойный абалда болуш керек да. Жаштар борборунда дене тарбия жана спортко чоң көңүл бурулат. Бизде дагы футболный команда бар, мына медиктер, мугалим эжелер, волейбольный команда бар, аябай катуу ойноп жүрөттөр. Кээ бир айыл өкмөттөр калса андайлар жок, кыздар да футбол ойнойт деген күлкүлүү күндөр, убактар болгон. Биз ошо энергияга рахмат. Анан бүгүнкү күндө мына азыркы кыздар бетте йога менен машыгышып, анан жаш балдарды, жаш өспүрүмдөрдү азыртан жаштыгынан мектеп окууга чейин, мектептен 1-2, 3 класска чейинки балдарды чакырып, ар кайсы тилден сабак өтүүнү баштаган. Алыскы бийиктүү оолу Ак Суу айылындагы 4-чү кичи гранттын эсебинен жергиликтүү китепкана заманбап жабдуулар жана эмеректер менен жабдылды. Компьютер алып, китепканада жок маалыматтарды интернеттен окурмандарга жетиштүү шартта таап берүү болгон. Азыркы күндө биздин долбоор ишке ашып, ошол жетиштүү шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Компьютерлер менен неме кылып, буюрса мындан дагы электрондук китептерди тапканга аракет кылабыз. Китепкана билим берүүдөн тышкары тынчтыкты орнотуу иштерин да аткарат. Бул жерде негизинен 2 улут жашайт. Өзбек, кыргыз жана улуттар жашайт. 5 мектеп бар. Ошол 5 мектептин ортосунда ар дайым окууларды уюштуруп турабыз. Балдар мына бүгүнкү күндө билип турасыздар, өзү интернет, телефон деген туура эмес пайдалануу деген болуп атып, окурмандарыбыз азайып баратат. Ошону бир кандайдыр бир китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында ушундай проекттер менен иштеп, жаштарга шарттар түзүп атабыз. Эң оригиналдуу долбоорлордун бири Кулунду айылында унаа оңдоочу жайды түзүү болду. Биздин сунуш Лелек районундагы 18 жаштан 60 жашка чейинки айдоочулардын бузулуп калган автоунаасын сапаттуу жана арзан баада оңдоп беребиз.
Азыр бул ийгиликтүү ишкана. Анын кызматын колдонгондор күндөн күнгө өсүүдө. Бир жакшы шанс келди негизинен. Буст, ийгиликтүү жаштар жана Наш голос фонду келип, бизге окшогон жаштарга ушундай ишти ачып, ошо ишибизге жардам берди негизинен. Ошого мен деле катыштым. Катышып 85 000 грант тутуп алдым. Ал грантка негизинен ушул жумушума керектүү болгон оборудованиялар сатып алдым. Кайсы оборудование алдыңыз? Набор ключ, могу колумда турган компьютерный диагностика и домкрат, ошонун буюмдарды алдым. Бул шаймандар менен Байышбек каалаган унааны оңдоп алат. Бул жерде машиналардын форсункаларын тазалайбыз. Бул алынган жабдуубуз форсункаларды текшерип, ошо тазалап, рабочий состоянияга келтирип берет да бул нерсебизчи, бул буюмубуз. Бул унаа оңдоочу жайдын тейлөө сапатына жергиликтүү тургундар ыраазы. Чынында атайын мындай жер жок болчу. Биз же Испана жактарга алып барабыз, шаарга. Бул 45 километр, 55 километр нарыда. Бензин да кетет, убактын кетет. Мурда мындай эптеме эле электриктер болгон, бирок диагностика жок болгон. Азыр инжектор го, машина, мен мисалы үчүн машинем инжектор. Форсункаларны, инжекторларды карай турган уста жок болгон. Азыр байыш ачып, кече мынау сиздердин уюмдардан, кайсы уюмдардан жардамдар болуп, ошо оборудованияларды алып, инструменттерди алып, бизге кыйла эле жакшы болуп калды. Чек ара боюнда жайгашкан Бешкент айылында буга чейин жаштар борбору болгон эмес. Анын ачылышы жергиликтүү тургундар үчүн чыныгы майрам болуп берди. Кенен кесир отуруп, бири-бирибиз менен жүз көрүшүп, сунуш пикирлерди айтканга бизде мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошонун негизинде биз ошол Наш голос менен Бустун коштоосунда ийгиликтүү жаштар деген долбоордо ушул жаштар борборун ачсак кандай болот экен деген идеяны көтөрүп чыгып, ошол идея менен буйруса мына алдыңыздарда өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Ушул мекемеге, ушул зданияга ээ болуп отурабыз. Буйруса только алдыга карап умтулушубуз керек. Бул жаштар борборун түзүүгө жергиликтүү бийлик активдүү салым кошкон. Айыл өкмөттөн мисалы ушул имаратты биз бөлүп бердик. Бардык мындай мүмкүнчүлүк немелери бар. Нормальный ремонттон чыккан имарат. Мындан тышкары дагы жаштар борборунун иштешине кандай жардам керек болсо, айыл өкмөт тарабынан биз жардам берүүбүзгө даярбыз. Дагы бир долбоор Лейлек районунун Жаштык айылында ишке ашты. Анын аркасында бул айылдын балдары жана жаштары кошумча билим алууга мүмкүнчүлүк алышты. Бизде англис тил, орус тилдеринен балдарыбыз кыйналышат. Ошондон бирге биз математика, арифметика курсунда калдык. Себеби эң керектүү балдарга эң керектүү сабак болуп эсептелинет да. Сабактан кийин бош убактысы көп болуп атат балдардынчы. Ошо бош убактысы бекер кетпесин деп ушул курстарды ачтык. What's your name? My name is Abdusattarova Feruza. Do you like learn English? Yes, I like learning English. Why? Because I learn English language and do travel in other country. Enenin kasetini açsatbız, enenin kudretini yazsatbız, enenin akındayın kalemindey çıkarma bölük ölböz öçböz. Миграция, жумушсуздук жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүү жергиликтүү бийлик органдарынын, бейөкмөт уюмдарынын жана бизнес коомчулуктун активдүү кызматташуусу менен гана ишке ашуусу мүмкүн болорун долбоор ачык көрсөттү.